бетине таралышы, адамзат тағдырында Манастың аты аталышы, Кыргыз менен Манастың байланышы эмнеге барып да калат? Кыргыз эмне үчүн Манасты алган? Манастың улуу күчү эмне үчүн Кыргызга келип орногон? Жер бетиндеги адамзат тагдырында канчалаган улуу элдер болгон. Алардын арасында Кыргыз да болгон. Улуулук сапарында келип жүрүп олтуруп Манастын улуу энчисин Кыргызга берген. Бул суроо келечектин, учурдун жана өткөн чактын суроосу. Келечек багытка келе турган болсок, Манас бактылуулуктун башаты, адамзаттын туусу, келечекке баштап барчу Кудайдын ыйык күчү. Кудайдын ыйык күчү келип кыргыздарга орногон. Орто жолдо калгандар албетте бул улуу Манас менен байланышуу мүмкүнчүлүгүн ала алышпаган. Кыргыздар арасында Манасты баатыр катары таанышат. Кыргыздар арасында Манас жөнүндө дастандар айтылат. Бирок Манастын өзү эмне экендигин кыргыз толугу менен билбейт. Манастын аты канчалык көп аталган сайын аны андан ары изилдөөгө далалат барго деген ойдобуз. Манас башаты бийик болгон. Төгүлүп турган, буура кандап куюлган аалам сыры. Манас аркырап, күчкө толуп, жердин бетин эки канаты менен калкалоого далалат жасаган улуу жараткандын дүйнөсү. Жабыркаган адамдарга жол баштоого, алар менен бирге болууга, өзүнүн мүлдө кубаттуулугун таркатууга жасаган далалаты менен калк ичинде өз күчүн орнотууга жеткен улуу күч. Урмат менен караган адамзаттын балдары Манасты өздөрүнө да ыра көрүшөт. Манас кыргыз эли менен бирге болгондугу бул улуу окуя. Башка улуттар дагы Манасты өз байлыгы катары карагандыгын таанууга болбос. Анткени дүйнө жүзүндө адамдардын көкүрөгүнө уялаган сырдуу күч. Бардыгы Манас менен бирге болууга умтулушат. Бирок анын түпкүлүгүн негизинен сезе билишпейт. Бирок алардын бардыгынын жүрөгүндө уялаган бул күчтү эч кимиси таана албайт. Тагдыр алып келип олтуруп келечекте Манас күчүн бардык адамзаттын жүрөгүнө салат. Түбү чексиз дүйнө. Адамзат тагдыры. Манас Кудайдын күчү. Манас Кудайдын күчү. Манас Кудайдын күчү. Манас Кудайдын күчү. Бул сырдуу сөз. Бул сырдуу сөздөр жердин бетин орноп алууга шарт түзүлөт. Жердин бетин орноп алууга шарт түзүлөт. Манас Кудайдын улуу күчү. Урмат менен караган адамдар ар дайым алдыга озуп баратышат. Манасты сүйбөй коюу мүмкүн эмес. Манасты сезбей коюу мүмкүн эмес. Манас бул күч. Жаркыраган дүйнөдө кантип адамдар өздөрүн туура жолго багыттоого мүмкүнчүлүк табышат.
улуу жараткандын сырлары, анын мыйзамдары, анын жерге берген эрежелери бирдиктүү адамзаттын бардыгын өз кучагына алды. Бүгүнкү күндө бул өз жолун тапты. Адамдар Кудайдын бар экендигин эч таанышпайт.